الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala için maqtolor, süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, jana salavatlar olsun. Albatta, şariatımızda көптөгөн өкүмдөр бар, урматтуу экендештерим. Ошолордун бири бүгүн тамактануунун адеби, тамактанууда кандай эмне кылыш керек, кандай эмнелерди жеш керек, тамак ичүүдө кандай олтуруу керек, ошонун баарына бир аз болсо дагы айтып өтмөкчүбүз. Жеп ичүү инсандын денесинин саламаттыгын сактоо үчүн Аллах Таала жараткан адал нерселерден азыктануусу керек. Алла Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде кулу ва шурубу, жегиле ичкиле. Аллах Таала уруксат берди. Вала тусирфу, бирок ысырап кылбагыла дейт. Тамактанууга келгенде адам ниет кылганда ушундай кылуу керек экен. Тамактан пайда болгон күчтү арамга эмес, балки жакшылыкка, адалга жумшайм деп ниет кылганыбыз бул жакшы нерсе экен. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Эй элчилер, таза, пакиза нерселерди жегиле, салык иштерди кылгыла." Алла Субхана өкүмү дагын деле тазалык айтат. Ошон үчүн урматтуу туганым, ырыткы өзү адалдан жеш бул фарз, Кудай Таала бизге милдет кылган. Ошондуктан өзүбүз жеген нерсе дагы, жана үй бүлөбүзгө алып келе турган нерсе дагы таза болуусу керек. Эгерде ким бир арамды билбестен жесе, анын 40 күн дуасы кабыл болбойт дейт. Эми адал нерсе кайсыл убакта арам болуп калат десе, урматтуу туганым, ал биздин ошол тапкан маянабыз болобу, тапкан акчабыз болобу, ошол нерсени адалдан табуу, адал эмгек менен, адал соода менен, ошондой бир адал нафака менен сатып алган нерсебиз, урматтуу туган, ал биздин ибадатыбызга дагы өтө бир жакшы таасирин тийет. Ошондуктан биз тамакка келгенде не кыла адалдан жешти. Анан тамак олтурганда, урматтуу туганым, бисмиллахи ва аля баракатилла, Алла Тааладан берекени сурап, олтуруп дасторкон салып тамактануу дагы бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сүннөтү. Андан кийин тамакка чейинки эмне сүннөт десе, ал колуну жуусу. Кээ бир устаздарыбыз айтат, ошол жерде колуңарды сүргүгө сүрбөгүлө, жана ошону өз эмесинде кургатсаңар, колуңарда тазалык ушунчалык. Көрүңүз, ислам дини бул тазалыктын дини. Ошол ар бир нерсеге шарият көрсөткөндөй болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал нерселерди сиз менен бизге не кылган, үйрөтүп кеткен, урматтуу туган. Андан кийин эң жакшысы дейт, эң жакшысы дасторкон салып туруп ал жерге олтуруу. Андан кийин ар бир жеген тамакты, урматтуу туганым, оң кол менен жеш сүннөт. Оң кол менен сууду ичсек дагы, тамакты жесек дагы. Эгерде ким сол кол менен жесе, ал шайтандын шертеши, табакташы болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн бир сахабаны көрдү, ал сол кол менен тамактан олтурган. Аны барып жанына айтты: "Эй бир туганым, сен ушул бир жаныбарлардын атын атап, мышык менен бир табакта тамак жешти каалайсыңбы?" Ал сахаба радиаллаху анху: "Жок, Алланын элчиси" деди. "Азыр сен ал айбандан дагы жаман, Аллахтын душманы болгон шайтан алейхи лана менен сен азыр табакташ болдуң" деп, кийин ал сахабага дагы буйруган, эмне ошол жеген тамагынды кайтарып салган. Эгерде башында биз дуасын айтпай тамакты баштап алган болсок, эмне кылуу керек десе, устаздар айтат, шариаттын көрсөтмөсү ушундай, ал ортосунда бисмиллахи аввалуху ва ахируху деп дуа кылабыз. Бисмилланы айтпай тамак баштаса, ал дагы жана шайтанды шериктеш болуп калат. Эгерде ортосунда эсиңе келип ушул дуаны айта турган болсоң, шайтан алейхиллана ошол жеген тамагынын баарысын эмне кылат экен? Кайра кайтарып кусуп салат дейт. Жеп ичүүдө пайдалануу баш ийүү жолу менен болот. Жеп ичүүдө шарият адептери сакталуусу важип, кээ бир учурда ушундай милдеттендирип бизге жүктөлүп да калат. Мусулман арам жана арамга окшош нерселерден алыс болуп, адал болгон жана таза нерселерди көздөйт. Анткени Аллахтын сөзү: "Эй иман келтиргендер, силерге берген ырыскылардын тазасын жегиле." Аллах Таала дагы бул жерде эмне айтылат? Адал деген нерсе, тазанын дагы бир түшүнүшү адал. Бур тууралуу аяттарда жана хадисте кеткен. Киши жеп ичүү менен Алла Таала кулчулук кылуу жана жеп ичкенге сооп алуу үчүн ниет кылат. Ниетибиз ошол тамагыбызды өзүбүзгө ылайыктуу жеш, жана ошодон пайда болгон күчтү жакшылыкка иштетүү.
ошондо биз ниет кылып коелу. Ошодон ар бир адам тамак жегенде ага бир күч кубат пайда болот. Ошо менен балким мен намаз окуймун, каза намаздарын окуймун, же болбосо ушундай бир колунда жок адамдарга жардам берем, айтор бала чакамды багам, же ушундай бир жакшылыкка ниет кылуу дагы, урматтуу тууганым, бул ошо тамактын адеттер. Ушундай кылып ниет кылуу дагы соопко, бул мубах амалдарга кирет экен, соопко эргешүүчү. Тамак дасторгонго келгенде жегенден мурун эки колун жууш керек, бул да сүннөт айттык. Эгер эки колду тазалыгы жана пайызы катуу талап кылынбаса да, эгер тамак жегенде көңүлү тартса жесин. Эгер көңүлү тартпаса жөн койсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда бир да тамакты кайтарган эмес экен. Бир да тамакка сын пикир айткан эмес экен. Себеби бул тамак, урматтуу тууганым, Аллах Тааладан келген рызкы. Эгер ал мына жерде айтылып турат, эгер жакпай калса аны жебей койгон дурус. Бирок ал тамакты сиз жамандаганыңыз дурус эмес. Эгер көңүл тартпаса, жөн эле койсун. Тамактын айыбын айтып, айып табасын. Абу Хурайра радhiyallahu anhu, андан Аллах разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан тамакты айыптаган эмес. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан мынакей ушул хадис айтылып атат. Эгер көңүлү тартпаса, жеген эмес. Көңүлү тартпаса, жөн койгон. Эгерде биз дагы, урматтуу тууганым, ар бир адамдын табити өзгөчө болот, жана башкача болот. Бир адамга баары тамак эле жага бербейт. Ошол учурда пайгамбарым көрдүңүздөрбү? Адепти караңыз. Сиз конокко барып калган болсоңуз, ал конокко ал байкуш колундагы барыны ал сизге кубануу менен тартылып атат. Ошол жерде дагы биз адепсиздик кылганыбыз ал адамдын көңүлүн ренжитип коебуз. Жана дагы бул шарият көрсөткөн пайгамбардын сүннөтүгө каршы келип калат. Жалгыз өзү жебестен мейман, үй бүлө, балдар же кызматчы менен бирге тамактануу мустахаб амал экен. Тамакты жалгыз жебейли, урматтуу. Эгер бир адамга жеткен эки адамга жетет, эки адамга жеткен төрт адамга жеткен алты адамга, ошондуктан биз эмне кылалы, урматтуу тууганым? Дайыма жаныбызга эмне кылалы? Бир шериктерди алып, тамактаналы. Же үй бүлөбүз менен, урматтуу тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадис бар экен. Тамагыңарды жегенде анын үстүнө топтогула, Аллахтын ысмын тилге алгыла. Тамакта силер үчүн береке болот. Тамакты дайым астыбызга коюлгандан кийин, урматтуу мекендештерим, ал өзүбүздүн алдыбыздан жегенибиз жакшы. Эми дасторкон үстүнө жайылган нерсе болсо, аны дагы өзүнүн астыбыздан жеген. Бирок ошол учурда жанагындай салат болуп калабы, же помидор, огурцов, ушундай нерселер коюп калган болсо, андан алып баарыбызга жете турган болсо, анын алып жесек, бул адепсиздик болбойт. Бирок аш табакка тамак салынган болсо, анын ичинде сиздин көзүңүзгө бир эт көрүнүп калды, сиз ошол нерсени карап туруп эле, арка адамды эске тутпай эле сиз анын алдынан жеген болсоңуз, бул дагы жакшы эмес. Силердин бириңер качан тамак жесе, Аллахтын ысымын тилге алсын. Эгер Аллахтын ысымын тилге алууну башында унутуп калса, бисмиллахи аввалуху ва ахируху деп айтсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Анан кийин тамактын жанагы биринчи хадисинде айтып атпайбы? Аллахтын ысымы менен тилге алып, тамакты силер үчүн берген, тамагыңарды жегенде анын үстүнө топтогула. Тамактын ортосунан эмес, четинен жөө керек экен. Ортосундагы чачпаш керек. Баягы жеп атканда бизде адат болуп калган, моун же түртүп салат. Жок, Алланын берекеси ошол тамактын үстүнө түшөт экен. Ошондуктан тамакты эмне кылалы, урматтуу тууганым? Аны ошол ортосуну бузбастан тамактана бергенибиз, урматтуу мекендешим, бул туура болот экен. Умар бин Саламага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй бала, оң колуң менен жегин. Өзүңдүн алдыңдан жегин" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят айткан. Тамак жеген убакта ортосунан же бирөөнүн алдынан албастан, өзүнүн алдынан алып жеген адептүүлүктүн белгиси. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам береке тамактын ортосуна түшөт. Анын эки четинен жегиле, ортосунан жебегиле. Жана төмөндө жогоруда айтып кеттим. Береке кайсы жерге тамактын ортосуна түшөт экен, ошондуктан ортосун бузбай жейт. Тамак жегенде жакшылап чайноо сүннөт. Ошон үчүн тамакты шашып жебейли. Өтө ысык дагы жебейли. Ысык жесе дагы береке качат экен. А тамакты ошол оозубузга салгандан кийин аны чайнап жегенибиз дурус болот экен, урматтуу мекендештер.
Силердин бириңер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси силердин бириңер тамак жеген болсо манжаларын жаламайынча же башкага жаламайынча колун арчыбасын. Эми тамакты жегенде урматтуу тууганым адеп бар. Ушул кол менен жей турган болсок, ушул 3 колду салганыбыз бул жакшы. 2 кол менен жегенибиз бул текебирликтин белгиси болуп калат. 3 кол менен жегенибиз бул жөнөкөйлүк. Анан тамакка олтуруунун 3 түрү бар. Бир туру эки тизесин койбой ушундай олтуруп жеш. Экинчи түрү bir butunu жерге коюп, экинчи бутуну көтөрүп. Үчүнчү олтуруш эмне десе, аттахият болуп турганда. Бирок аттахият турганда биз оң бутубуздун башын карыйбыз, андай эмес, жөнөкөй коюп олтурабыз. Эми тамактанганда урматтуу турган ашказанды дагы бир 3кө бөлүүнү аракет кылалы. Көп жеш дагы макрух болбой калат. Өтө өзүнүн тамактын үстүнө тамак жей бериш. Адамдын денесиге жете турган кубатчалык жеш дагы бул жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен үммөтүмдүн эки нерсесине корком. Биринчиси өтө бир курсагына май байлап, ушуна бир курсагы чыккан семиздикте болгон үммөтүм. Себеби ал бейгамчылыктан, бейкапарчылыктан чыга турган нерсе экен. Экинчиси өтө көп уктаган. Ушул эки нерсе пайгамбарга жактырылган эмес. Ошондуктан урматтуу турган. Андан кийин кол менен жегенден кийин ал дагы сүннөт бар экен, пайгамбар көрсөтүп кеткен. Ал кандай десе, биринчи ушул ортон колдон, экинчи сөмөйүн, үчүнчү баш бармагын жалап, андан кийин жууп, анан оозун чайкаганы бул дурус болот. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам үчүн колду суу менен жууштан илгери манжаларын жана табакты жалап коюу сүннөт. Эми карап туруңуз, манжалардан кийин жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын идиши жуулгандай таза кармачу дейт. Эми бул жерде устаздар айтат, эмне бул жерде фазилет пайда бар десе, өзүң жеген идишти тазалап кое турган болсо, урматтуу тууганым, ошол идиш дагы дуа кылат экен. Аллах манын күнөөсүн кечиргин. Аллах мага береке берген. Аллах маны тазалагын. Ал мени кандай тазалагандай деп. Ошондо урматтуу тууганым, караңыз, тамактын өзүндө бир канчалаган машалла сооптур. Көрдүңүзбү? Биз жегенибиз бул нафсибизге, денебизге азыктанабыз. Бирок ошол эле учурда баягы сахабалардан арымдарга кафырлар келип сурашат го, сен канча саат ибадат кыласыңар десе, алар 24 саат дейт. 24 саат уктабайсың, уктайбыз. Тамак жебейсиңер, жейбиз. Анан кандай селедики 24 саат дегенде биз пайгамбарым кандай айткан болсо, Аллах кандай өкүм кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи кандай көрсөтүп кеткен болсо, биз ошондой тамактанабыз, ошондо уктайбыз, ошондо мамиле жасайбыз, ошондо соода саттык жасайбыз деди. Ошон үчүн Аллах субхана таала бизге 24 саат эмне дейт? Ибадат кылды деген сооп жазылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам табакты жана манжаларды жалаганга Жабирди радиаллаху анхуга ушундай бир хадис айткан экен. Береке тамактын кай жеринде экенин силер билбейсиңер деп айтат. Көрдүңөрбү? Ошол биз жеген тамактын берекеси кайсы жерде экенин силер билбейсиңер. Баркы манжада, баркы идиште. Силердин жеп жаткан тамагыңар түшүп кетсе, аны алсында ыплас нерседен тазалап, аны жесин. Шайтанга калтырып койбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси. Биз жегенде бир аз күкүмдөр түшүп калышы мүмкүн. Айтор дасторкон үстүндө бүгүнкү күндө эми тазалыкта тамак жейбиз, жер үстүндө эмес, чаң тупурак жерде эмес. Ал таза эле нерсе. Ошонун үстүндөгү калып кеткен жана күкүмдөр болобу, күрүчтөр болобу, айтор аны дагы жеп койгонбуз. Себеби калган нерсени шайтан алейхиллана, Аллахнын каргышы калган шайтан алейхиллана да калтырбообуз керек. Ысык тамакты жана сууну ичкенде үйлөп ичүү макрух. Бул бизде адат болуп калган. Кээ бир адамдарга чай куюп берсең, аны үйлөп ичет. Адам дем алат, таза дем кирет. Бирок чыкканда урматтуу турган, анан бир оору ушундай демдер чыгышы мүмкүн экен. Ошондуктан макрух бул жакшы болбой калат. Ошондуктан аны кылбайлы. Ичип жаткан демин чыгаргысы келсе, идиштин сыртына демди чыгарсын. Анткени Анас радиаллаху анху ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат. Расул саллаллаху алейхи вассалам ичип жаткан идиштин ичине дем алуудан тыйды. Көрдүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерседен тыйганы бул инсандын дүйнө ахиретине жана өзүнүн ден соолугуна да пайдалуу. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп атат? Силер үйлөбөгүлө, суу болсун, чай болсун, тамак болсун деп. Ашта тойгондон алыс болуу мустахаб. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө караңыздар, бир таң калыштуу нерсе. Больницага бара турган болсоң, мурун адамдар ачарчылыктан өлсө, бүгүн ошол токчулуктан, көп жеген айынан бүтүн ооруну өзүнө жабыштырып алган. Азыр кайсыл дарыгерге барсаң, биринчи сөзү урматтуу, бир аз тамакты тыйсаңыз болот.
өзүңүз диетага олтуруңуз, айтор ушундай болду. Бул жашоонун бир жакшылыгы деп айтабыз. Бирок өтө көп жеш дагы бул сактануу бул мустахаб амал. Адам баласы толтурган идиштин эң жаманы курсагы. Пайгамбар хадис. Адам баласына белин түзөө үчүн тамак жегени жетишет. Эгер эч бир арга жок болсо, анда 3/1 тамак үчүн, 3/1 суу үчүн, калган 3/1 дем алуу үчүн болсун деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисти бизге кайталган. Расул саллаллаху алейхи вассалам сүт ичкен убакта Аллахым бизге берген, ырыскыңа береке берген, жана бизге аны көп кылгын деп, анын берекесини сурап дагы урматтуу туганым, эмне кылчу экен? Дуа кылчу экен. Эгер элдин алдында орозосун ачса мындай деген, силердин алдыңарда орозолор оозун ачты, тамагыңарды жакшылар жеди, периштелер силерге дуа кылды. Тамакты жеп бүткөндө, Алхамдулилlah, менен тамакты мага эч кандай күч кубатсыз эле мага берип жедирген затка мактоолор жана шүгүрлөр болсун деп Алла Таалага бир мактоолорду айттуу менен жана эми бул жерде өтө көп тамактын өзүн айта турган болсо, урматтуу туган, бир күн жетпей турган бир адептери бар, тартиптери бар. Ошондуктан канчалык болсо дагы учкай болсо дагы урматтуу мекендештерим, ушул нерсени айтканга биз үлгүрдүк. Бизге ушул тема берилген экен. Андан кийинки темабыз, урматтуу, кыскасы дагы айтып кетели. Уктоонун адептери дагы бул күндүн темасы. Уйку пенделерге берилген Аллах Тааладан чоң неамат, бул белек. Уйкуңарды эс алуу кылдык, деди Аллах субхана таала Кур'ан. Уйкунун да бир нече адептери бар. Аларды сактоо зарыл. Куптан намазынан кийин уйкуну кечирбестен укташ зарыл. Эмне үчүн дегенде, Абу Барда риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куптан намазынан мурда уктаганды, куптан намазынан кийин сүйлөшкөндү жаман көрөт эле. Бизде бул адат болуп калган. Куптан намазынан мурунда уктабайлы, кийин ойго жүргөн дагы жакшы, сүйлөшүп отурганы жакшы. Бирок илим алуу боло турган болсо, Кур'ан жаттаган болсоңуз, үйүңүзгө конок келип калса, бул эч нерсе болбойт. Экинчи, даарат менен уктоо. Ыймандуу киши даарат менен гана уктоого тырышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барар бир бизге радиаллаху анху ушундай бир хадис айткан, качан жата турган жайыңа келсең, намазга даарат алгандай даарат ал деп буйруган. Эгер уйкусу келсе, оң жамбаш менен уктасын. Алгач оң жагына жазга койсун, кийин сол жагына оодарылсын. Анда эч кандай зыяны жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барар бин Азга радиаллаху анху ушундай дейт: качан жата турган жайыңа келсең, намазга даарат алгандай даарат ал, кийин оң жамбашың менен жат деп пайгамбарым буйруган. Качан төшөгүңө келсең, сен даараттуу бол, кийин оң жагыңды жаздыкка кой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жата турган жайын алганда колу чекесине коюп, кийин эй Аллахым, сенин ысмың менен өлөмүн жана тирилемин деп айтчу. Көрдүңүздөрбү? Ошол эмеге жатканда дагы дуаны окуп, иншалла жатканыбыз жакшы. Эгерде ким даарат менен жатып ошол түнү аламдан өтө турган болсо, ага Алла Таала шахидтин даражасын бере турган бир дагы ажыр сооптор бар. Азыр убактыбыз бир аз кыскараак болгондуктан бир аз кыскараак токтолду, урматтуу мекендештерим. Кийинки дагы сабактарыбызда иншалла кенен кесир айтып беребиз. Алла субхана таала ушул жума күнүңүздөр берекелүү жана пайдалуу, ушул күндө дуаларыбызды Алла Таала кабыл кылган болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.